Assalamu alaikum hurmatlı Kırgız elim, Kırgız jarandары, Kırgız mekendeşler, Özbek mekendeşler, Kırgızstandın içinde işlegen жалпы mekendeşlerge бүгүн men bir чындыкты айтып ötöйүn. Men atım Janibek ulu Ulukbek. Бүгүn men akırkı bir чындык bir sözümdü aytıp ketem. Şunu biz aytıp kelebizge Kırgız eli. Ata babadan kalgan, muras kalgan elimiz, jerimiz, toğuz, suğuz dep aytıp kelebizge go. Бүгүн men Soyuzdu aytpayın. Бүгүn Акаевдин malından beri keletkan mezgilde aytayın. Sebebi Soyuzdu esimde ele jok. Bирок бүгүnkү күндө menden ulular, menden жаштар, ошол 30 yıl içinde жашап келеткан insanlarga aytam. Bирок бул insanlar ne oldu? Бул insanlar кайдыгер карап, бирөөлөргө кошаматчы болуп, бирөөлөрдү ээрчип, бирөөлөрдү арамкорлорду, көпөстөрдү колдоп келген биз шундай bir пас калк болдук, Кыргыз эли. Мен азыр арманымды, арзумду айтып кетем, бешиктеги жаткан балага айтам менчи. Күйүп айтам. Ошол жаңы турмуш куруп, жакында көз жарып аткан, же көз жарам деп, же жакында мен төрөйүн деген карындаштарымдын ичиндеги баласына, же ичиндеги буйруса келечекке турмушка келеткан ичиндеги баласына мен арманымды айтам. Себеби мен айта турган сөзүм бүгүн аксакалдай болбой калды. Апалар bir апа ордундай болбой калды. Biz ошол менин сөзүм бүгүнкү жүргөн кайдыгер карап, бүгүнкү күндө байларды чуркап, байларга чуркап, арамкорлорго кызмат кылган биз бүгүн мен олорго актанбайм, аларга арданбайм. Мен ушу келечекке жаңы төрөлүп, бешикте жатып турган жаш балага арманымды айтам. Мен ушул видеомду өмүр бою калдырам буйруса. Ошол бешиктеги жаткан, же кайсы бир карындашым жакында төрөп, ошол адамда бир чындыкка келип, ушул адам чындыкты айткан экен, ошол адам ушундай деген экен, ошол адамда түшүнсө, мен ошондо ыраазы болом. Себеби бүгүн көзүбүз менен көрүп, мен Акаевдин малынан бери айтайын. Акаевдин малында ошол менин сөзүм азыр эч ким укпай эле койсун. Ошол жаңы бешиктеги жаткан бала буйруса ал дагы өнүп өсөт, чоңоет. Бирок тарыхта кала турган нерсени айтыш керек бүгүнкү күндөчү. Бүгүн популисттик кылып, бүгүн ананы колдоп, ал эчтеке кылбады. Бирок бизде адат, көнүмүш адат болуп калыптыр. Менин сөзүм бүгүн эч ким укпасын, эч ким көрбөсүн. Ошол бешиктеги жаткан бала буйруса чоңоюп, акыл эсине келип, чындыкка биз буга чейин ата бабабыздан калган тарыхты, ата баба ташаган Кыргызга жерди, сууну, башканы Акаевдин малынан бери айтайын. Кыргыз элинин ырыскысын Акаев сатты, жерин сатты, тоосун сатты, суусун тасты. Бүгүн 6-чы президент болду. Мына 2021 жыл менин сөзүм ошол бешиктеги бала, карындашыбыздын жакында төрөйүн деген ошол балдар келечекти чындыкка үмүт кылган балдар ушу сөзүмдү укса экен деп сүйлөп атам. Биз өлүп калсак урматтуу, ошол келечекке туулуп жан келеткан жашоого жарык дүйнөгө келген инсанга айтам, ошол келечекте болгон чоң адамгача, бизге сыймыктанбагыла силерчи. Мейли, мен 32 жаштамын. Менден чоң аксакалдар, алымдар бар, аксакалдар бар. Бүгүн калыстык сөзүн айтпай атат. Ошо 6 президент бүгүн жапарып, бүгүн ошол Акаевдин малынан бери сатылып келген ата бабабыз калдырган тарыхты, ата бабабыз Кыргызга жерди берген жерди бүгүн Акаев баш болуп сатып келген. Бүгүн жапарып, ташиптер сатып келе атат.
жерdi жок кылып, урматтуу ошол жаңы туулуп, жаңы келечекке көз жарып келеткан ошол карындаштарыбыздын балдары ушу жашоого келгичекти ошол чындыкты сүйлөгөн инсан болсун деп ниет кылам ошол балдаргачы. Себеби биз бүгүн көзүбүз менен көрүп, мен Акаевден берилин айтып атам менче. Андан дарагын айтпайын деле көргөн деле эмесмин. Ошо Акаевден малынан бери биздин кыргыз азыркы мына 21-чи кыргыздарыбыз биз намыскөйбүз, намызыбыз жок. Биз кайдыгербиз. Урматтуу, ошол мен ушу мына видеомду акыры өмүр бою калтырам. Мен ушу акыркы сөзүм болсун. Башка бул Facebook'тагы менмин деген инсандарга мен түкүрдүм менче. Sen бүгүн мен ошол айтканым, ошол жаңы бешикте жаткан, жаңы төрөлүп аткан инсандар ушул видеомду көрсөңөр, мен силерге гана айтам. Себеби бүгүн ушундай акылдуу адамдарыбыз бар, бирок ошолор чындык үчүн эмес. Ошол элдин ырыскысын жегендер, элдин акын, элдин милдетин жеп байгандар байып, жакырчылыкка алып келген, Акаев баш болуп, бүгүн жапарып качаң жакырчылыкка алып келген ушул адамдар. Ушул мен өлүп калсам, силер ошол бешиктеги жаткан бала, жаңы төрөлүп аткан бала, чындыкты сүйлөгөн адамдар бар. Бирок тилекке каршы ал адамдарды бийликке жолотпойт. Биз азыркы 21-чи кыргызымдын кайдыгери бар. Кайдыгер карап туруп бергебиз. Бир байга чуркап кызмат кылып беребиз. Элдин ырыскысын, элдин акысын жегендерге биз ошолорду кол чабып мактаган биз мындай саткын, намызы жок кыргызбыз. Бул сөзүм жаңы төрөлгөн жаш балага, бешикте чоңоюп келеткан балага менин ушу арзум, арманым. Себеби чындыкты бийликке айтып келген, көзү менен көрүп келген инсандарды бүгүн тебелеп, камаганын камап, бүгүн 6-чы президентке чейин Акаев менен Садыр Жапаровга чейин элдин ырыскысын, элдин талабын булар урдап, жеп, акчага сатылып, кыргыз эл акчага сатылып 500дөн 1000 сомго чейин биздин келечекти сатып келген. Менин арзум жаңы төрөлгөн жаш балага, менин арзум бешикте жаткан балага. Себеби биз 21-чи кылымдын жаштары дейбиз, аксакалдары дейбиз. Бирок калыстыгы жок. Биз азыркы айтып аткан мына ата бабабыздан калган жерибиз, атам мал багып келген, мен мал багышым керек деген бүгүнкү кыргыздар, биз мындай чыныгы сүйлөгөн адамдар бар, чыныгы күйгөн адамдар бар. Бирок биздин жерлер, алтындарыбыз бар, сууларыбыз бар, тооларыбыз бар. Бизге кызмат кылбады. Мен өзүмдү алайын. Мен 32 жашка чыктым. Өкмөттөн тырнакчалык жакшылык көрбөдүм мен. Бүгүн менмин деп сүйлөгөн кыргыздардагы бүгүн шымын кысып, алымдарың, юристтериң бүгүн кайдыгер карап отурганы бүгүн уят. Менин сөзүм, видеом өмүр бою калат. Мен өлүп калсам ыраазы. Мен ушу фурада жүрөм, авария болуп кетип калсам дагы ыраазымын. Мен ушу жашоодо көрүп туруп, көзүң менен карап туруп айтпаган адам бул кыргыз эмес. Кыргызстанда өзбегиң бар, тажигиң бар, татарың бар. Сен кандай болуп кетсең, сен балаң жакшы жашаш керекпи жашоодо? Качан мен бүгүнкү жүргөн, мен чындык сүйлөгөн адамдар бул бардыгына тиешелүү эмес. Бүгүн ошол менмин деген акылдууларың, менмин деген башкаларың, бүгүн ошол азыркы кыргыздар угуп койсун. Ошол алтындан, ошол башкалардан элге тырнакчалык пайдасы тийбеди. Биз мына союз таркагандан бери, эгемендик алгандан бери 30 жыл жашадык. Өзгөрүш болбоду. Эл өзү менен өзү арамкорлорго, көпөстөргө кызмат кылып биз күчүгү болуп, кол чабып,
500 so'mga 1000 so'mga satılıp gelgen Kırgız halkmız biz. Biz göre almaz, içi tar, meres Kırgız halkmız. Biz ata babamız жерdi bergen, Kırgızga elep bergen, uşun işletkile taşagan. Biroq ata babanın biz saltın dağı, namızın dağı saktap kalmadık Kırgızlar. Meyle Kırgızstanda kançalagan ulut adamlar var. Biroq oşolar dağı bugün günde un çıkmay oturgany bu Kudayga da jakpaydı. Bugün sen altının satıldı, jerin satıldı, suun satıldı. Men жаңы төрөлгөн акыркы сөзüm, жаңы төрөлgön карындаштарыбыз жаңы төрөйүн деген insanlarga, силердин балдарыңар ушу чындыкты сүйлөгөн Кыргыздын бизге сыймыктанбагыла. Биздин Кыргыз биз да ата бабабыз деп келгенбизби? Силер келечекке чоңоюп bizdi mına Kırgızdарды, bugünkü 21. Kırgızlarga sıymıktanbagıla. Sıymıktana turgan adamlar var. Oşonda dağı kalıstık kılıp, iyilikte çıkmasınlar, siler dağı çıtkınçılsınlar devre aytam. Hurmatlı, menin arzum, menin namızım, жаңы төрөлgön, beşikte jatkan jaş balaga. Bugün biz gözümüz görüp atat, kolubuz menen karmap atabız. Biroq çındıkka süylögen adamdı, çındıktı taktagan adamdı. Akayıptan başlap japanıp kaçen mına eldin kanın içip, eldin ırıskısın jep, eldin toğusun satıp, eldin jerin satıp, suusun satıp, elge kıyanat kılıp geldi. Akayıptan başlap japanıp kaçen. Hurmatlı menin жаңы төрөлgön naristelерге, beşikte jatkan naristege, menin sözüm silerge, akın esi kılıp çoңoyup, çındıkta jol жүрgüzgüle. Bugünkü Kırgızlar, bugün aram joldu koldap, aramdardı şaylap, 500 so'm, 1000 so'mga satılgan bugünkü biz Kırgızlarımız. Biz mekenin güygön, eline güygön Kırgızlardı koldabay, kayyaktagı bir elge kızmat kılbagan, oğuzu menen ottogon, oğuzu menen jarıtkan insanlar Akayıptın malından beri ot gelip 30 yıl oldu. Elge tırnakçal jakşılık kılmadı. Men bugün usul biyilikten dağı, buga çeyin biyilikten dağı, bu bizden 30 yıldan beri geletkan Akayıp baş bolup, japarıp kaş bolup, bugün eldin ırıskısın, eldin taqdırın, bular balta çabıp geldi. Menin sözüm şu menen ayaktaydı. Menin akırkı videom bolsun. Men uşul menmin degen Kırgızlarga dağı tükürdüm mençe. Sebebi menmin degen Kırgız 30 yıldan beri Kırgızstan'da önüktürmek. Kırgızstan'da jerge tıktı, sazga tıktı. Gelgile hurmatlı mekendaşlar. Men silerde biri geli dağ deyim. Bugün bulaktın başı ılay. Bugün sen varsan dağı, men varsam dağı, sen tan kaldırbaysın. Sebebi bize populistik menen yaşap kalgabız. Bir akıret menen işkimiz yaşabay kaldık. Akıret menen. Hurmatlı, menin жаңы төрөлgön naristegi armanım bolsun, arzum bolsun. Biroq bugünkü 21. Kırgızları bugün satkın, meres, içi tar, göre almaz. Bugün oşo darajaga geldik. Kırgızdın geleceğin Akayıp 6 dep prezident boldu. Uşular Kırgızdın geleceğin, Kırgızdın ırıskısın. Uşular satıp, kalaganda kalçap, bayılar yaşap geldi. Sen bugünkü Kırgızlar, bugün öz talağındı, öz çındığındı, balağının geleceğine baltalap salıp karap oturganın bu Kudayga da jakpaydı. Meyle bugün baydın koşamatı ol, biznesmenin koşamatı ol, bir biyiliktin cügürügü ol, biyiliktin başkası ol. Akirette
жооп бере турган күн дагы бар. Бүгүн биз акыретте, бүгүн озубуздан мусулманбыз, ислам динин туткабыз дейбиз. Бирок кылып аткан кыргызга бир кыргыз эмес, 6 миллион кыргыз бар. Талалап жүрөт. Ушул 5-6 президенттин айынан канчалаган мигрант, канчалаган Россияда тентип иштеп жүрөт. Канчалаган бүгүн пулуң болса сени дарылайт. Pulun жоқ болса өлүп каласың. Менин бул сөзүм жаңы төрөлгөн наристе, бешикте жаткан наристеге болот бул сөзүм. Себеби 30 жылдан бери көргөнүбүз көрүп келдик. Бирок сен чындыкты айта албайсыңбы, же башка кылбайсыңбы? Бул шариятка ham жакпайт. Менин акыркы сөзүм болсун. Мен таң калбайм. Болду. 30 жыл мен жакшы жашоо көрбөдүм, мен өзүм алайын. Өкмөттөн, бийликтен жакшы жашоо көрбөдүм мен. Урматтуу менин жаш бала, карындаштары төрө көз ачар маалында, ошо балдарыңар чыныгы кыргыз болуп, чыныгы элге күйө турган, чыныгы инсан болушун мен тилек кылам. Силердин балдарыңардан үмүтүм болсун менин. Бүгүнкү кыргыздардан үмүт жок. Үмүт жок. Отко суу куйгандай эле бүгүнкү үмүттөн менин үмүтүм өчтү. Бүгүн жакырчылыкты алып келген, орун алып келген ушу бийлик болот. Акаевдин малынан баштап, Акаев баш болуп калганы каш болуп. Биз өлүп калсак, бизге сыймыктанбагыла. Бүгүнкү 21-чи кыргыздын кыргыздары бүгүн мен айттым. Бүгүн кайдыгер карап, бүгүн ошол арам жолду колдоп, адал жолго жүрбөй калды. Бүгүн популистик менен, кыйкырык менен мындай акыретти унутуп, бүгүн мен жашасам, мен ойносом, мен бийлесем деген бул кыргызга чыткынчылык кылып келген кыргыздар көп. Менин сөзүм ошол жаш балдарга. Мен Facebook'tu дагы урдум, ачыгын айтканда. Себеби жакшы нерсе көрбөй калдык. Бүт аксакалың, тебетей кийген ак чапан жабынган аксакалың калыс болбой калды. Ажыга барып келгенин калыс болбой калды. Молдон калыс болбой калды. Молда болсоң дагы сен статус Кыргызстан деген мамлекетиң бар. Sen чындыкты көрүп билип атасың. Бирок чындыкты сүйлөбөй, өз окатыңды өзүң тартып жүрөсүң. Мейли, өкмөт не кылат эле? Эл өзүбүздү багып келдик. Мейли унчукпай келдик. Бирок мындай кетсек, бу эл ошол бойдон өзү кала берет дагы деле. Бийликтер каалагандай калчап келди. Ошону кайдыгер карап, жети областың 7 түргө бөлүнүп, бирикпей ушинтип тыркырап атабыз. Урматтуу мекендештер, эми кеч болду. Эми миң сүйлө, миң арман кыл. Жашоого эч ким кепилдик бербейт. Бүгүн биз өлөрүбүздү билбей атабыз. Өмүр бой жашайбыз деген методду кармап алып, биз жылгып атабыз. Менин акыркы сөзүм ошол бешикте жаткан, жаңы төрөлүп келаткан наристеге болот бул сөзүм. Башкага тиесеси жок. Биздин кыргыздын келечегин, кыргыздын кендерин, сууларын Акаев баш болуп калганы каш болуп сатып, кыргызды таратып, чындыкты сүйлөгөн адамдарды камап, бүгүн ушу күнгө келдик. Бүгүн кыргыздар 30 жыл кыйналып келдиң деп безилеген чалык. Бүгүн сен чындыгыңды кое албасаң, эртең мен темселеп Россияда жүрөм. Эртең бу кетиште менин дагы балам келип, менин ордум элеп, ушу Россияда тентип калат. Сенин дагы балаң. Кыргызстанда үмүт жок болуп калды. Үмүт кылып келдик элек. Садыр келди. Мейли эл катары. Оңдойт. Бирок Садыр айткан сөздө тура албады. Убадыларын аткара албады. Bunday президенттен барынан жогу жакшы. Мен үчүн президент эмес бул кишиче.
Sebebi oşol sözüne tura albagan, koluna iş gelmegen bilikке gelip alıp bugün köpöstör bilen birigip, mıyzamsız çimkirikler bilen birigip başka ne deyin? Menin akırkı sözüm naristelerge bolat. Başka hiç kim yok. Sebebi çındıkты söylegen adamlar var. Biroq oşonu 7 oblast, 7 türge bölünüp gele aytat. Sebebi el menen elin ölgön, elin. Bugünkü 21-ci Kırgızlarga urmattуу жаңы төрөлгөн naristelер taң kalbagıla. Erten siler dagı görösüңөр çındыкты. Men akırkı jol aytıp keteyin. Akırkı jolu. Kırgızstan'da yaş kezinden beri süylep kelgen, 25 yaşından beri gelip süylep kelgen, eldin talabın, eldin hukugun, eldin sözün aytıp kelgen, bu Adakan Madımarov dep aytalam. Sebebi bu kişini maga bir jakşılık kılmadı, maga bir son berbedi. Sebebi uşul kişinin oşo tribunada aytıp kelgen, eldin hukugun aytıp talabın koyup kelgen uşul kişi bolat. Kırgızstan'da oңdой turgan, Kırgızstan'da geleceğin tüzдөй turgan uşul kişi bolat. Men uşul aytıp keteyin. Uşul kişine urmattуу bizdin naristeler, oşo malda siler daha gelesiңер, internetті görösüңер. Kim kıykırıp bakıldap söylese, oşonu turu demey, iyiliktep. Adakan Madımarov Sayüzdan beri taza insan bolup kelgen. Mundan beri taza insan bolup ötöm dep kelet. Öz aytkanday, Akkayevdin malında bolsa dagı bir tarmak oturup almak. Je olbasa Bakiyevdin malında bir tarmak oturup almak. Eger eldin talabın, eldin köygöйүн ukpaganda. Oşol kişi çındıkты aytıp kelgen. Oşol kişi menen men sıymıktanam. Oşol kişi menen men maktanam. Benim 4 balam var. Oşol kişinin prezident bolbasa dagı prezident dep dünyeden ötöt buyursa. Sebebi taza adam Kırgızstan'da bir uşul adam kaldı. Kırgızstan geleceğinde oңdой turgan, Kırgızstan'ın tarihindagi toktoy turgan bir uşul kişi var. Başka adam yok. Başka adam yok. Başkası baylar. Baylar, tolka baylar. Men mına videomda ömür boyu koyam. Uşul videom ömür boyu kalsın. Oşol naristeler törölüp çındık üçün güreşem dese, oşonda iyilik desin. Biz ata babamız kalgan, taşagan kada saltlardı biz aktay almadık. Biz şu çurkap oşol biyilikке koşamat kılıp biröөнün arığına su koyup oşantip kala yaşap gün ötkörüp geldik. Yaşagan adamlar kimler? Baylar, köpöstör, koşamatçılar. Oşular kala jırkap kelet. 6 milyonun bugün adamdı kanattırlatılgan jeri kılgan jeri yok. Oşol жерди суunu satıp kelgen şu Japarov kaçan boldu. Başkasını men bilmeyim. Salamatта kalgıla. Oşo çoңoygon gelecekte oşo naristelerge menin sözüm uşuçu. Sebebi bugünkü Kırgızlar biz taң kалтырбадык. Biz aktanbayla. Bugün bulaktın başı aram, kalganın da aram. Bugün aylık kengeşin bar otasın. Kıyratbaysın. 30 yıl boldu egemenlik alganыбызга. 30 yılda önüktürgen adam bolgonda önüktüretile. Biroq Madımarovdu keltirbedi. Madımarov gelse Kırgızstan eline yüz giret. Kırgızstan eline yaşo şart. Sonun tüzület. Ben bunu bilem. Bu kişi öz aytkanday eldin talabın, eldin hukugun aytıp kelgen. Menin sözüm oşo.